Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздер менен бирге похищенная деп аталган кызыктуу тасманы көрөлү. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз тасманы талдоону баштадык. Тасманын башында эле 3 альпинист адам Шотландиянын кайсы бир тоолорундагы жалама жоого жармашып чыгып бара жатканын көрөбүз. Алардын бири Эдди бул жаатта үйрөнчүк болгондуктан билбестиктен улам ката кетирип алат жана жанындагы Элисан экөө аз эле жерден өлүп кала жаздашты. Бактыга жараша аркан үзүлбөй кармап калат жана альпинисттердин үчүнчүсү Руп аларга тезинен келип жардам берди. Ошентип альпинисттер бул жолу чокуну багындыра албай калышты окшойт. Артка кайтышып мурунку тааныштары Алекс жана Дженнинин үйүнө барышат. Ал күнү үйдө жакшылап алышкан соң эртеси дагы бир тоого чыкканы жатышабы же жөн эле жер кыдырып жүрүшөбү айтор. Бешөө кетип бара жатып токойдон тыныгып калышат. Убакыттан пайдаланган Эд дааратканага бармакчы болуп, өзү жалгыз токойду аралап бара жатып эле кызыктай үндөрдү угуп калат. Ал дароо эле досторуна кыйкырып өзүнө чакырат. А дегенде алар Эдке ишенбей жатышкан. Андан соң кызыктай үндү өз кулактары менен укканда гана бул жерде бир нерсе бар экенине ынанышты. Алар уккан үн адамдын кыйкырыгына, чаңырыгына окшош болчу. Андан ары токойду аралап басып бара жатышып эле үндүн кайсыл жерден чыгып жатканын дагы көрүп калышты. Алар дароо эле жердин астында кимдир бирөө көмүлгөн го деп ойлоп, дароо эле каза башташат. Айткандай эле жердин астынан бир чоң үгөк чыгып, анын капкагын ачып жиберишсе эле ал жакта бир кичинекей кыз бар экен. Аны көргөн Элисан дароо эле төмөнгө түшүп, коркуп калган кызды тынчтандыра баштайт. Бардыгы тең ушундай ээн таладагы токойдун арасынан кичинекей кызды таап алышканына таң калып турушту. Ал эми кичинекей кыз такыр эле сүйлөбөйт. Сүйлөсө да такыр башка тилде сүйлөгөндүктөн эч кимиси аны түшүнө албады. Эми альпинисттер бул кызды эмне кылабыз деп кеңеше башташып, аны өздөрүнө эң жакын болгон шаарчага алып барып тартип сакчыларга өткөрүп бермекчи болушат. Бирок шаарчага жетүү үчүн чоң эбегейсиз тоолорду айланып өтүш керек болуп, альпинисттер бул үчүн көп убакыт коротушмак. Акыры алар бир чечимге келишип, Руп менен Элисан тоону ашып өтүп, тиг учак чакырып келмей болушат. Калгандары болсо кичинекей кызды алып, акырындан жолду кыскарта беришмек. Руп менен Элисан жүрүп отуруп чоң аскага туш келишип, Руп арканды бекемдеп байлап эле биринчи Элисанды түшүрүп жиберет. Бирок алардын арканы асканын жарымына эле жете турган болгондуктан Элисан арканды бошотуп бир жерге таянып тура турушу керек болуп калды. Анын аркасынан ошол жерге чейин Руп дагы түшүп келип, арканды бошоткондон соң төмөнгө түшүшмөк. Бирок ошол жерден таң калыштуу окуя болуп, Руп төмөнгө түшүп келе жатканда эле анын арканы үзүлүп кетет. Элисан эч нерсеге түшүнбөй эле жардын бетинде калып, Руп болсо ошол жерден мерт кеткенин көрөбүз. Ошентип Элисан жардын бетинде эмне кылаарын билбей айласы кете баштайт. Дал ошол учурда асканын башынан таң калыштуудай болуп дагы таштар кулай баштады. Канчалык жашырынган менен болбой, бир таш Элисанды аскадан учуруп жиберет. Элисан бак дарактарга тийип отуруп, акыры сууга түшөт. Ал бактыга жараша аман калды, бирок суудан чыккандан кийин бир канча мүнөткө эсин жоготот. Ал бир кезде көзүн ачса эле жердин астындагы үгөктө көмүлүп калган болот. Ал дароо эле аба кирүүчү түтүккө катуу кыйкыра баштайт. Бирок ал бир кезде көзүн ачканда биз анын жөн гана түш көрүп жатканын билебиз. Ал Рупка байланган аркандын учу кесилгенин көрөт да, ал мунун баары кокусунан болбогондугун, асканын кырында кимдир бирөө болгондугун баамдайт. Кийинки көрүнүштө куралчан адамдарды көрөбүз. Алар алыстан дүрбүлөп эле кимдир бирөөлөрдү карап жатышат. Аңгыча болбой эле алардын артынан дагы бир эки чоочун адам келип, жанагы эки куралчан мергенчиге кайрылып, азыр аңчылыктын мезгили эмес, силер аңчылык кылаардан мурун бизден уруксат алышыңар керек болчу деп ар нерселерди айтып жатышып эле, алардын бири бир мергенчини бычагы менен сайып эле өлтүрүп салат. Аны көргөн экинчи мергенчи жүрөгү оозуна тыгылып эле эмне кылаарын билбей калса, алар мергенчини коркутуп жатып эле аскадан ары учуруп жиберишет. Мергенчилердин куралдарын алган соң бул белгисиз адамдар кайсы бир тарапка жөнөп кетишти. Ал эми кийинки көрүнүштө тоо аралап бир унаанын келе жатканын көрөбүз. Унаанын ичиндеги 3 адам кайсы бир орчундуу маселени сүйлөшүп келе жатышкандай. Кийинки көрүнүштө Элисан болгон күчү менен артты көздөй качып келе жатат. Бир кезде ал Дарьянын арка үйүндөгү досторун көрүп, дароо эле аларга болушунча кыйкыра баштайт. Бирок Дарьянын шаарынан улам Элисандын үнү аларга жетпеди. Дал ошол учурда мынтыктын атылган добушу чыгып, кичинекей кызды кармап турган Дженниге ок тийип, алар сууну көздөй кулап кетишти. Эд менен Алекс сууну бойлой чуркашып, ал эми жогоруда жанагы белгисиз адамдар снайпер менен аткылап жатышты. Элисан дагы суунун берки өйүзү менен төмөндө карай чуркап бара жатып, бир кезде жанына тийген октон чочуп кетип, ал дагы сууга кулап кетет. Элисан суудан жанагы кичинекей кызга жетип, андан соң суунун түбүнөн Дженнини тапканга аракет кылат. Ал качан Дженнини тапканда ок анын көзүнө тийип мерт кеткенин түшүнөт. Акыры Элисан кичинекей кызды суудан чыгарып, аны эсине келтирип жатканда, жанагы белгисиз адамдар кайрадан арттан жетип келип аткылай башташты. Ал жерден бактыга жараша кыз менен Элисан качып кеткенге жетишип, бир кезде кызды Эд таап алат да көтөрүп алып качып жөнөйт. Ылдыйыштан алар кулап кетишип, Эд бутунан жаракат алып калат.
Ошентип достор акыры жолугуп бир жерде жашынып турушат. Арттан болсо жанагы белгисиз адамдар калбай келе жатышат. Эми бул белгисиз адамдар ушул кичинекей кыз үчүн гана келе жаткандыгын баарыбыз тең эле түшүнүп калдык окшойт. Ошол жерден Алекс эгер бардыгы ушул жерде жашынып жата беришсе, бардыгы тең өлөрүн түшүнүп, өзүн курмандыкка чалып эле жанагы белгисиз адамдарды алаксытып башка жакты көздөй чуркап жөнөйт. Белгисиз адамдар анын артынан кубалап барып атып өлтүрүшүп, жанына келгенде алданып калганын билишет. Анткени аларга Алекс кичинекей кызды көтөрүп качып бараткандай сезилген эле. Бул учурда Эд менен Элисан кичинекей кызды алып из жашырып алыстап баратышкан. Эддин буту жарадар болуп баса албай калгандыктан ал өзүн бул жерге таштап кете бергиле десе, Элисан ага такыр көнбөй эмне кылсак да чогуу кетебиз деп туруп алды. Аларды таба албай калган жанагы белгисиз адамдар унаасына келип куралдарын салышат да унаасын айдап жүрүп кетишет. Бул учурда жанагы тоо аралап келе жаткан унаа дагы ошол аймакка жакындап калды окшойт. Ичиндеги 3 адам бир көк толо акчаларын санашып, жолун улап келе жатышат. Биз ошол жерден алардын сүйлөшүүсүнөн булар бир чоң бай адамдын жалданма адамдар экенин түшүнөбүз. Көрсө ал бай адамдын кызын кимдир бирөөлөр уурдап кетишип, кызды кайтарып берүү үчүн көптөгөн суммадагы акчаны талап кылып жатышыптыр. Ошентип алар шаарчага кирээрдин алдында куралдарын жакшылап октоп даярданышат. Ошол күнү шаарчада өздөрүнүн бир салтанаттуу майрамы болуп жатты эле. Эд менен Элисан ошол шаарчадагы полиция мекемесине жетип келишип, болгон иштин жайын түшүндүрө башташат. Ушул учурда жанагы 3 адам дагы шаарчага келип, кызды уурдап кеткен кылмышкерлерге жолугуп, аларга акчаны берүүнүн алдында турушкан. Ал эми жанагы полиция мен силерди алып кетүү үчүн бул жака атайын жардам чакырам деп коюп, бирок эч кимге деле чалгандай болгон жок. Анда Эд ал полициядан шектенип бир аз ишенбей баштады. А балким бул полициядагы кылмышкерлер менен байланышы болсочу деген ойлор Сарсанага батырды. Бир кезде эле акчаны алып келген адамдын жанында кылмышкер пайда болуп, биз сураган акчаны ашык кеми жок алып келдиңби деп сурады. Анда берки адам акчаны алып келгендигин айтып, кызды бизге көрсөткүлө десе, анда кылмышкер кыйтырланып, кызыңар токойдун арасында бир жерде жердин астында көмүлүп турат деп айтып, эгерде акчаны азыр бербесеңер, кыз ошол жакта калып өлүп кетет деп айтат. Ошентип экөөнүн сүйлөшүүсү бир топко уланып, ал ортодо Эд Элисанга биз бул жерден тезирээк качып кетели. Менимче бул полиция эч кимге чалып биз жөнүндө кабарлаган жок деп эле ал жактан чыгып кетип жатышса, полиция аларды токтотуп эч жака кетпейсиңер деп айтат. Дал ошол учурда снайпердин огу полицияга тийип, экинчи кылмышкер снайпер менен аларды аткылай баштады. Үчөө кайрадан качып жөнөшүп, экинчи кылмышкер кайрадан кыздын артынан түшөт. Атышуу башталып, кызды куткарууга келген адамдардын бири өлөт. Бирок ал өлөрдүн алдында кесиптештерине кыз жөнүндө кабар бере кетет. Кылмышкерлердин колунда кыз жок экенин уккан кесиптештери дароо эле ишти башташып, бири акчаны бербей кылмышкер менен мушташа баштаса, экинчиси экинчи кылмышкердин артынан түшөт. Эд дагы кылмышкердин огунан өлүм таап, кылмышкер болсо Элисан менен кыздын аркасынан жетип, бирок огу калбай калат. Ошондо ал Элисанды ууртукмокко алып, дээрлик өлтүрөйүн деп калганда, Элисан аны күтүлбөгөн жерден түртүп, терезеден учуруп жиберет. Кылмышкер ошол жерден жан берип, өрт да чыгып кеткендиктен куткаруучулар келип Элисан менен кызды сактап калышат. Ал эми ошол жактан качып бараткан экинчи кылмышкерди тирүүлөй кармап алышат. Элисан менен кыз куткарылды. Ал эми жалдангычтар жанагы кармалган кылмышкерди түз эле жетекчисине алып жөнөштү. Ал бай адам өзүнүн бир топ адамдары менен токойдо күтүп отурган экен. Ал бай адам кылмышкерди көргөн соң аны жылаңаштап чечинткиле деп айтат да, өзүнүн кыйноочу шаймандарын алып аны өлөрчө кыйнай турганын түшүнөбүз. Ал эми бул ишти аткаруу үчүн атайын жалданып келген жанагы кара терлүү адамга бай адам өзүнүн кымбат баалуу унаасын тартуулап, сен бул иш жөнүндө эч нерсе билген жоксуң, көргөн жоксуң деп айтып, ал жерден акырын узатып коет. Ал эми буга чейин далай кыздарды уурдап акысына акча талап кылып жүргөн кылмышкер акыры өз жазасын алды окшойт. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон жолугушканча аман болуңуздар.